Бактыгер Кечевич, мына азыр каржы министри капиталдык салымдар боюнча, соц объектилер боюнча айтып кетти. Акча каражаты тартыш эмес деп. Бүгүнкү күнү мына Госстрой айтып коесуздар, мына 2015 жылдан бери бир мектеп кирген экен, каржы маселесине келип токтоп калды. Көкжар айылы, маданият айылы. Көкжар айылы өкмөттө. Жылда окуучулар биз сентябрга келип ушул мектепте окуйбуз дейт. Госстрой же тендерди өткөрүп коюп, ошол бойдон болду, кутулдукпу же ким ошол контролго, көзөмөлгө ким алат ошону? Госстрой. Кайсы? Урматтуу депутат, биз айтып кеткенде, бул боюнча, бул объект боюнча биз толугу менен жана коону чыгарып берип, азыр счетунда акчасы жатат. Эми бул подрядчиктин жумушу. Так аткарган. Мына ошол эле жерде больница бар. Көкжар айыл өкмөтүндө больница. Эски больницанын абалы өтө оор. Элдин жылында жагынан киребиз дейт ошол больницага. Каржы маселеси, мен Госстройго айттым, тендерди өткөрдү, ол контролдо жок да. Ким жооп берет? Госстрой бар ошого. Не үчүн бүтпөй атат бүгүнкү күнү? Больница боюнча сурап атасызбы? Ооба. Подрядчикти жакында алмаштырабыз. Анткени өзүнүн ишин жакшы аткара алган жок. Кайра тендер өткөргөнгө болуп калып атат да. Ошондой эле ошол Кайрагач, Ойталада мектеп бүгүнкү күнү туруп калды. Ушул Госстрой. Кечээ күнү 10 миллион ачылды акчасы. Мына Минфинден айтып атат. Акчасы 10 миллион ачылды кечээ күнү дейт. Жумуш башталат. Жакшы. Ушундай эле мен айтып кетсем, мына жаңы объектилер боюнча Кулатов айыл өкмөтүндө бүгүн 1963 жылдагы эски аварийный состояние мектепте окуп атат экен. Ошону сиздерден эме 2024 жылга киргизип берсеңиздер. Азыр проекти даярдалып атыптыр. Ошол эле айыл өкмөттө эски малчылар үйүндө окуйт экен. Баглан айылында. Эки объектти 2024-кө карап берсеңиздер. Ооба. Анан мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча сиздер билесиздер, жаңы өрт өчүрүүчү машиналар келди. Бирок алар эски объектилерге, эски пожарный гараждарына батпайт. Ошолорду алар сураган 19 объектин башкадан куруп чыгыш керек. Кошумча акча сураган капиталдык салымдар боюнча. Ошол 2024-кө кирдиби? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча. Аппарат. Минфин. Мен Равшанбек Рысбаевич. Да. Бар ответ? Молдобекованын микрофонун жандырып койсоңарбы? Саламатсыздарбы? Азыр биз сунушту бергенбиз. Кошумча 19 өрт өчүрүү частарды куруу боюнча пока кире элек. Ошо 2024-кө киргизесиздер. Не дегенде бул азыр пожарный өрт өчүрүүчү машиналар жаңы келген. Алар сизде маалымат бар да, эшикте туруп калып атат. Тигиге батпайт. Туура, эң туура. Жалпы ошол 19 өрт өчүрүү бөлүктөрүнүн имараттарын курууга 428 миллион деп биз сунушту бергенбиз. Андан тышкары 70 миллион сомду ошол эки Жалал Абад областынын башкармалыгы жана ошондой эле Ысык Көл областынын башкармалыгында өрт өчүрүү бөлүктөрүн сулууга деп сунуштарды бергенбиз. Бактыгер Кечевич, ошол бул эми маселе жаңы машиналар кошумча акча сурап атат. Ошону 24-жылга киргизип берсеңиздер экен.
Азыр МЧС тарабынан 19 объект бар экен. Азыр биз тапшырма бердик. Типовой проект жасалыш керек. Бизде Кыргыз индустрияда жаңы мекеме бетон курулуш деген компания ачып, азыр ошол компания ошол проект бүткөндөн кийин 19 Атай пожарно-спасательный часть деген сыяктуу эки этаждуу ушундай долбоорду ишке ашырып атабыз. Ал 24-кө кирет, 24-кө ушул аракет кылып атабыз. Азыр МЧС бизге долбоорун берсе, биз бетон курулушка биз заказ кылабыз. Ана урматтуу коллегалар, кошумча айтып коеюнчу, урматтуу коллегалар, ачык айтып коеюн. Биз аварийный мектеп, бүт объектилерди колдон келишинче бүтүрөбүз эмдиги жылы. Анан кийин долгостройду бүтүрөбүз. Анан сиздердин баарыңыздан сураныч, жаңы мектепти киргизбей турсак, жаңы мектеп, жаңы социальный объект киргизбей турсак, ошол мурдагы долгостройду жана авариялык абалдагы имараттарын бүтүрүп алсак. Рахмат. Жакшы, анда Бакыт Үчөнүч, ушул мынагу аварийный состояниеде эки эски малчылардын